Эгер сиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын кесип өтө турган болсоңуз, анда сиз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек арасын кесип өтүү тартибин билишиңиз керек. Бул Аида менен Нурлан. Алар бардык тартип менен чек араны кесип өтүүнү каалашат. Алар чек ара көзөмөлүнөн өтүшү керек. Чек ара көзөмөлү өзүнө мамлекеттик чек араны кесип өтүү үчүн документтердин аныктыгын текшерүүнү, транспорт, жүк, товар жана жаныбарларды текшерүү, жеке кароону камтыйт. Чек араны кесип өтүүдө өзүңүздү тастыктаган анык документ жаныңызда болуусу керек. Ал мөөнөтү өткөн болбошу керек. Бала менен чек арадан өтүүдө милдеттүү түрдө баланын паспортун көрсөтүү керек. Эгер ата-эненин бири жашы жете элек бала менен чет өлкөгө бара жаткан болсо, анда экинчи ата-эненин баланын сыртка чыгуусуна нотариалдык күбөлөндүрүлгөн уруксаты керек. Ошондой эле сизге миграциялык карта алуу керек болушу ыктымал. Аны чек ара көзөмөлдөн өтүүнүн алдында коңшу мамлекеттин чек ара көзөмөл өткөрүү пунктунда, эгерде авиакаттам же темир жолу менен жүрүүңүздө, алардын өкүлдөрүнөн алсаңыз болот. Миграциялык картада чек араны кесип өткөн күн жана анын жарактуулук мөөнөтү көрсөтүлөт. Сиз миграциялык картада көрсөтүлгөн мөөнөткө чейин өлкөдөн чыгып кетишиңиз керек. Эгер жарактуулук мөөнөтү аягына чыгып калган болсо, сиз өлкөнүн аймагын таштап кетүүгө чейин айып пул төлөшүңүз керек. Эгерде сиз башка өлкөнүн жараны болсоңуз, мүмкүн бир нече убакытка Кыргызстанда жүрүүнү пландасаңыз, келген жериңиз боюнча каттоого турууңуз зарыл. Эгер сизде суроолор жаралып, кошумча маалымат керек болсо, же арыз дооматыңыз бар болсо, 189 Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн алдындагы мамлекеттик миграция кызматынын кол борборуна кайрылсаңыз болот, же ведомствонун сайты ssm.gov.kg аркылуу кайрылсаңыз болот. Менин укугум, менин кубатым.